Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Ажам Алмангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда инвестиция жана онлайн тиркемелер жөнүндө айтып беребиз. Динара Русландын жетекчилиги астында окуу процесстерин автоматташтыруу боюнча кыргыз IT стартапы Codify LMS Сингапурдагы эң мыкты Antler акселерация программасына өттү. Бул стартап акселератору $100 000 $1 миллион чейинки келечектүү долбоорлорго инвестиция салат. Биздин мекендештерибиз да инвестиция алышат деп үмүттөнөбүз. Кененирээк кийинки видеодо. Биз дагы эле Сингапурдабыз. Бул биздин Antler программабыздын 7-чи жумасы. Буга чейин көп нерсени үйрөндүк. Тактап айтканда, продуктту кантип масштабдоо керек, инвесторлор менен кантип иштөө керек. Биз Antlerдин мыкты насатчыларынан кеңеш алганга мүмкүнчүлүк алдык. Бул жума эң кызыктуу жумалардын бири болот. Анткени биз долбоорлорду инвестициялык комитетке сунуштай баштайбыз. Ал жерден биздин долбоор боюнча алгачкы жыйынтыктарды алабыз. Экинчи этаптан бардык компаниялар өткөн жок. Масштабданууга даяр, идеясы калыптанган проекттер жана продукттар гана өттү. Эң негизгиси, Antlerдин өнөктөштөрү жана устаттары бул долбоорлор миллиарддаган долларлык юникорн долбоорлоруна айланат деп ишенишет. Экинчи этапка өткөн жана өтпөй калган долбоорлордун ортосундагы эң негизги айырма бул ишеним. Биз негиздөөчүлөргө ишенебиз же алар сонун долбоор жасай аларына ишенбейбиз. Идея сонун болушу мүмкүн. Технология да сонун болушу мүмкүн деп насаатчылар айтууда. Бирок бул жерде менин түшүнүгүмдөй негиздөөчүлөр да бааланат. Негиздөөчүлөр бул долбоорлордон бир нерсе жасай алабы же жокпу? Ошондой эле тандоонун дагы бир критерийи бул сиздин өнүмүңүздүн масштабдуулугу. Өтө жергиликтүү продукттар бар. Дүйнөлүк рынокко чыга турган продукттар бар. Antlerдин негизги максаты глобалдык рынокко масштабдуу долбоорлорду тандоо. Анткени бул потенциалдуу миллиарддык долбоорлор. Атаандаштардын арасында бул мелдешке катышуу үчүн дүйнөнүн бардык бурчунан келген катышуучулар бар. Долбоорлорго жараша катышуучулардын саны 60-тан 80-ге чейин. Эң негизгиси, тездетүү программасынан өткөндөр үчүн инвестициялык мүмкүнчүлүгү берилет. Биринчи турда $100 000, экинчи турда $1 миллион. Бул атаандаштардын арасында сонун идеялар, маркетплейстер, жаныбарларга жардам берүү, дүйнөнү, айлана чөйрөнү сактоо жана айыл чарба тармагында долбоорлор бар экенин кошумчалай кетүү керек. Биз бул жерде бала бакчалардагы, курстардагы жана мектептердеги окуу процесстерин автоматташтыруу үчүн Codify LMS долбоору менен катышып жатабыз. Менин атым Юнжан. Мен Кореядан болом. Бирок эл аралык коомдо чоңойгом. Акыркы 5 жылдан бери мен Шанхай HR адиси болуп иштеп жатам. Мен бул тармакта иштегендиктен адам ресурстарынын технологиясына байланыштуу бир нерсе жараткым келди. Ошондой эле искусствону жакшы көрөм. Ошондуктан мен да көркөм технология тармагына салым кошкум келди. Бирок менин түпкү максатым сиздей кызыктуу инсандар менен таанышуу болчу. Жана ошондой эле ишкердик чөйрөсү жөнүндө көбүрөөк билүү. Жеке мен үчүн акыркы 6 жума үзгүлтүксүз окуу, ал тургай өз алдынча изилдөө болду. Мен азыр жана мен 6 жума мурун эки башка адам деп ишенем. Учурунда мен эмгек рыногунда электрондук коммерция менеджермин. Ар кандай брендтерди табып, аларды электрондук платформаларга жайгаштырам.
Мен Antler программасына кошулганымдын себеби мен ар дайым өзүмдүн бир нерсемди жаратууну каалачмын. Анда мен бардык процесстерди көзөмөлдөй алам. Мен адамдарга жаңы жумуш орундарын түзүүгө жардам берген продукту жасоо идеясын ойлоп таптым. Башка бирөө үчүн иштөө өз бизнесиңизге ээ болуу сыяктуу стрессти жаратпайт. Бирок өз эмгектин жыйынтыгы алда канча жагымдуу болот. Менин продуктум бул чыгармачыл адамдарга алар сүйгөн нерсесин жасоого, ал тургай өздөрүнүн жеке өнүмдөрүн жаратууга жардам берген аянтча. Мен Antler программасына кошулууну чечкенимдин себеби ал абдан кызыктуу адамдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Сиздин жеке бизнесиңизге пикирлеш адамдарды табуу дайыма кыйын, бирок Antler буга жардам берет. Сингапур жөнүндө кызыктуу маалыматтар. Сингапур чоң өлкөлөрдүн ортосунда жайгашкан мамлекет. Анын суу, алтын, мунай сыяктуу өзүнүн жаратылыш байлыгы жок. Түзмө-түз өткөн кылымда ал бош арал болгон. Кыска убакыттын ичинде ал дүйнөгө ачылды. Өкмөттүн чечимдеринин аркасында өлкө дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн бирине айланды. Ошондой эле инвестициялар жөнүндө бир аз айткым келет. Көп учурларда долбоорлор жана IT стартаптар инвестиция алуу жана продуктту дүйнөлүк рынокко алып чыгуу үчүн бир жакка барып инвестицияларды издеш керекпи деп сурашат. Жарнаманын жардамы менен муну жасоо мүмкүн эмеспи деп сурашат. Чынында бул көрүнгөндө оңой эмес. Дүйнөлүк инвестициялык фонддордон Борбордук Азияга инвестиция алуу үчүн долбоор дүйнөлүк рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдеш керек. Башында каяка заявка калтырыш керек экенин да билбей калдык. Мен Сингапурга келип, жергиликтүү фонддор менен сүйлөшсөм, алар Сингапурдун инвестициялык фонду Тынч океан аймагына гана инвестиция салат дешти. Ал Борбордук Азиядагы долбоорлорго кызыкпайт. Анткени алар ал жакта жок жана Борбордук Азиянын рыногун билишпейт. Эгерде сиз Борбор Азиядан болсоңуз, анда инвесторлорго бул жакка товарыңызды алып келе турганыңызды көрсөтүшүңүз керек. Дагы бир кызыктуу факт, Борбор Азияда Казакстанда жакшы инвестициялык фонддор бар. Most Ventures, алар кыргызстандык долбоорлорго ачык. Guest Ventures дагы бар. Алар Тынч океан инвестициялык фонду. Бирок алардын Казакстанда кеңсеси бар. Борбор Азиядан келген долбоорлорду карайт. Алар Борбор Азиянын рыногуна басым жасап, андан кийин башкаларга чыгууну сунушташты. Кызыктуусу, адамдар дүйнөлүк рынокко чыккандан кийин бардык инвесторлор инвестиция салат деп ойлошот. Чынында бул андай эмес. Сизде сонун технология, кардарларыңыз бир эле аймактан эмес, бир нечеден бар экенин далилдешиңиз керек. Өткөн аптада инвестиция боюнча директор бизге чоң кеңештерди берди. Бизде автоматташтырууга жардам берген 60ка жакын окуу жайыбыз бар. Кыргызстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан. Сингапурда бирөө жана Вьетнамдан потенциалдуу кардарлар бар. Ал Борбор Азия рыногунда орун алып, андан кийин бир нече Тынч океан кардарларын кошуп, Guest Ventures'ке кайрылууну сунуштады. Бардык инвестициялык фонддор сиздин MRR-ыңызды карашат. MRR бул сиздин айлык оборотуңуз. Алар сиздин рыноктун канчалык чоң экенин байкап көрүшөт. Биздин рынок бул бардык окуу жайлар, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү курстар. Мен менторлордон уккан негизги кеңеш, биринчи 10 инвестор сизге жок деп айтышы нормалдуу көрүнүш. Бирөө гана мүмкүн деп жооп берет. Бирок сиз 12 инвестордон өтүп, баары жок десе, анда сиз же сандарды, же долбооруңузду өзгөртүшүңүз керек. Сиз дайыма сиздин күчтүү жактарыңызды жана алсыз жактарыңызды түшүнүп, инвесторлор сиздин долбооруңузга эмне үчүн инвестиция салышы керектигин түшүнүңүз керек. 1-2 жумадан кийин командалардын кайсынысы менторлордон инвестиция алар экендиги белгилүү болот. Биздин команда инвестиция алат деп үмүт кылалы. Негизи инвестициялар кантип пайда болгон? 1600-жылдары Голландиялык Ост-Индия компаниясы дүйнө жүзү боюнча товарларды соодалоо үчүн жүздөгөн кемелерди иштеткен. Алардын саякаттарын каржылоо үчүн компания жеке жарандарга кайрылып, пайданын бир бөлүгүнө саякаттарды колдоо үчүн акча салган. Муну менен алар билбестен дүйнөдөгү биринчи баалуу кагаздар рыногун ойлоп табышты. Ошентип, компаниялар жана инвесторлор бүгүнкү күндө рынокты кантип колдонушат? Оливер Эльфенбаум түшүндүрөт.
17-кылымда Голландиялык Остинзия компаниясы дүйнө жүзү боюнча алтын, фарфор, татмал жана жибек менен соода кылуу үчүн жүздөгөн кемелерди жабдыган. Бирок мындай масштабдуу операция арзан болгон эмес. Кымбат экспедицияларды каржылоо үчүн компания кеменин кирешесинин бөлүгүн алуу үчүн саякатка инвестиция кыла ала турган бай адамдарга кайрылган. Мындай келишимдер компанияга андан да масштабдуу долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк берип, өзү үчүн дагы, кыракы инвесторлор үчүн дагы кирешени көбөйттү. Бул бөлүктөрдү Кофиня жана Европадагы порттордо сатуу менен Голландиялык Ост-Индия компаниясы дүйнөдөгү биринчи баалуу кагаздар рыногун ойлоп тапкан. Ошондон бери компаниялар бизнести колдоо үчүн ар кимден каражат чогултуп келишет. Учурда көптөгөн университеттердин, эксперттердин ал тургай бүтүндөй телеканалдардын аракеттери рыноктун жүрүм-турумунун табиятын изилдөөгө багытталган. Ал эми заманбап баалуу кагаздар рыногу анын өнүгүү элек мезгилине караганда алда канча татаал. Бүгүнкү күндө компаниялар жана инвесторлор рынокту кантип колдонушат? Рынокко жаңы кофе компаниясы чыгууну чечти деп элестеткиле. Ал алгач ири инвесторлорго презентация берет. Эгерде алар компанияны келечектүү деп чечишсе, инвестициялоодо алар артыкчылыкка ээ болушат. Андан кийин акциялардын алгачкы ачык сунушун же IPO'ну каржылашат. Ошентип компания ачык рынокко чыгат жана анын кирешелүүлүгүнө ишенген башка компания же жеке адам анын акцияларын сатып ала алат. Акцияларды сатып алуу менен инвесторлор бизнестин тең ээлери болушат. Алардын салымдары компаниянын өсүшүнө жардам берет жана ал өскөн сайын башка сатып алуучулар да потенциалды көрүп акцияларды сатып ала башташат. Компаниянын акцияларына суроо талап өскөн сайын анын баасы да өсөт. Потенциалдуу сатып алуучулар үчүн акциялардын баасы жогорулап, учурдагы ээлери үчүн инвестициянын баасы баалуураак болот. Компаниянын өзү үчүн жогорулаган кызыгуу жаңы долбоорлорду каржылоого жардам берет. Ошондой эле анын жалпы рыноктук баасын жогорулатып, анын өнүгүшүнө көптөр инвестиция салууга даяр экенин көрсөтүп турат. Бирок кандайдыр бир себептерден улам компания азыраак рентабелдүү болуп көрүнө баштаса, анда тескерисинче болушу мүмкүн. Эгерде инвесторлор акциялары төмөндөйт деп чечишсе, компания андан да көп жоготууга учурай электе алар киреше алуу үмүтү менен акцияларды сата башташат. Сатуу жана суроо талаптын төмөндөшү менен акциянын баасы төмөндөйт. Аны менен бирге компаниянын рыноктук баасы да төмөндөйт. Эгерде компания кайра кирешелүү болуп көрүнө баштабаса, инвесторлор чоң жоготууларга учурашышы мүмкүн. Көптөгөн факторлор суроо талаптын жана сунуштун өзгөрүшүнө таасир этет. Компанияларга рыноктун аба ырайы сөзсүз түрдө таасир этет. Материалдын баасынын өзгөрүшү, өндүрүш технологияларынын өзгөрүшү жана эмгек акынын өзгөрүшү. Инвесторлорду компанияны башкаруудагы өзгөрүүлөр, терс жаңылыктар, жаңы мыйзамдар же соода саясаты сыяктуу жалпы факторлор тынчсыздандырышы мүмкүн. Анан албетте көптөгөн инвесторлор өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн баалуу кагаздарды сатууга даяр. Белгисиздик рынокто күнүмдүк кызычууну жаратат. Бул компания үчүн аздыр көптүр ийгиликтин көрүнүшүн жаратышы мүмкүн. Ал эми баалуу кагаздар рыногунда көзгө көрүнгөн жоготуулар көп учурда инвесторлордун жоголушуна алып келет. Бул өз кезегинде компаниянын реалдуу баасынын төмөндөшүнө алып келет. Рынокко болгон ишениминин деңгээли экономикадагы бумдан баштап финансылык кризиске чейин баардык нерсени козгошу мүмкүн. Мындай алдын ала айтуу кыйын термелүүлөрдөн улам көпчүлүк эксперттер тез акча табууга аракет кылбастан ишенимдүү узак мөөнөттүү инвестицияларга таянууну кеңеш беришет. Ага карабастан эксперттер мындай начар болжолдогон системада ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу аракетинде дайыма жаңы инструменттерди жаратып жатышат. Бирок баалуу кагаздар рыногу байлар жана күчтүүлөр үчүн гана жеткиликтүү эмес. Интернеттин жардамы менен карапайым адамдар акцияларды ири инвесторлордой эле сатып ала алышат. Бул татаал системаны көбүрөөк адамдар түшүнгөн сайын алар ишенген бизнеске жардам берип жана жеке финансылык максаттарды көздөгөн инвесторлордун саны көбөйүүдө. Биринчи кадам инвестициялоону баштоо. Бүгүнкү күндө баары онлайнга өтүүдө. Ал эми каалаган музейди да виртуалдык түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Муну кандай жасаш керек? Бул тууралуу Татьяна Жамалова билдирет. Биринчи кадам инвестициялоону баштоо. Сиз гана көрө турган көргөзмө же искусстводагы заманбап технологиялар. Бишкекте AR City кошумчаланган чындыктын мобилдик тиркемеси ойлонуп табылды.
нас был проект по оцифровке. Бизде сүрөттөрдү санариптештирүү долбоору бар болчу. Идея жаралды. 4000 ашык сүрөттөрдү санариптештиребиз. Бирок андан ары эмне болот? Кантип муну адамдар үчүн жагымдуу жана кызыктуу кыла алабыз деген суроо жаралды. Биз кошумчаланган чындыкты колдоно алабыз деген идеяны ойлоп таптык. Негизи максат. Мисалы, Каракулжадагы мугалим өзүнүн мектебинин короосунда окуучулар үчүн кооператив атындагы музейдин көргөзмөсүн көрсөтүп, балдар менен көркөм сүрөт сабагын кызыктуу форматта өткөрүүгө мүмкүндүк берүүчү технологияны түзүү. Своей школы, да, и проводить с детьми уроки по искусству, там, по художественному искусству, именно там, вот, на месте, да, в интересном формате. Тиркемеде дүйнөнүн каалаган жеринде толукталган чындык көргөзмөсүн уюштурууга мүмкүндүк берет. Долбоордун негизги максаты азыркы технологияларды колдонуу менен билим берүү жана маданий долбоорлорду илгерилетүү үчүн кызыктуу, жеткиликтүү жана универсалдуу аянтчаны түзүү. Бул кантип иштейт? Тиркемеде классиктердин иштерин тартып, жүктөп же өз иштериңизди жүктөй аласыз. Платформанын администрациясы уруксат бергенде жарыялай аласыз. Бул экспозицияны дүйнөнүн ар кайсы бурчунда көрсө болот. Баарына жеткиликтүү тиркеме. Если вы художник, вы... Эгер сиз сүрөтчү болсоңуз, анда сүрөтүңүздү санариптештирип, сүрөткө тартасыз же сканерлейсиз. Өз көргөзмөңүздү да жарата аласыз. Грузиядан келген сүрөтчү досубуз бар. Биз анын сүрөттөрүн Прагада, Барселонада, Бишкекте, Тбилисиде тесттик режимде жайгаштырдык. Толук байланыштар жана автордук көрсөтүлгөн. Художниктер үчүн өзүнүн иштерин дүйнөдө жайылтуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Өзүңдүн көргөзмөңдү уюштурууда эч кандай чыгым болбойт. Свое искусство в мире, как бы, и делать свою выставку, которая ничего не будет стоить. Приложение AR City Art AR City Art тиркемесин жүктөп алуу жеткиликтүү. Ошондуктан мен аны телефонума жүктөдүм. Артымда бир жерде биз чыныгы көргөзмөнү көрүшүбүз керек. Бул виртуалдык музейди көрүүнү сунуштайм. Бул эмгектер Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин архивинен санариптештирилген. имени Гапара Айтиева. Сыртынан караганда абдан кызыктай көрүнүшү мүмкүн. Телефондун камерасы аркылуу бир нерсени кылдаттык менен карап, же эч нерсенин фонунда сүрөткө түшүп аткан адамдар виртуалдык музейде жүрөт болуш керек деп түшүнсөңүз болот. Ал эми тиркемеде Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин коллекциясынан 3 локация жана 10 сүрөттөр бар. Тиркеме каталарсыз иштебейт. Бирок анын иштеп чыгуучулары бардык кемчиликтерди оңдоого даяр. Жана колдонуучулар тиркемени жакшыртууга жардам беришет деп үмүттөнүүдө. Технология, она новая, достаточно новая и... Технологиянын өзү жаңы, өнүгүү процессинде. Негизи 2 платформа, Android жана iOS болуп саналат. Алар таптакыр 2 башка платформа. 2 жерде тең иштөө маанилүү. Эң негизгиси колдонуу. Канчалык көп колдонушса, ошончолук тиркемени оңдоп каталары жок кылабыз. Стараться ей пользоваться именно в прикладном каком-то варианте. Бул технологиянын албетте көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана виртуалдык музей алардын бири гана. Ошентип чыгарылышыбыздын аягында көңүлүңүздөрдү көтөрүп, мотивация жана күч бере турган сонун ыр менен бөлүшөбүз. Бийиктик издеп, максат көздөп, тынбай иштеп, үмүттү актап, багыт менен дайым жүрсөк. Жеңилбесең, максатыңа жетесиң, акырында бардыгынан өтөсүң. Сен багынба, не болсо да багынба, баары болот алды
биздин колдо. Кайдыгер караба, умтулуп ачык жолго, алдыга кадамда, бардыгы биздин колдо. Баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Таң менен аткан күндүн нурун кармадайым сен, суу болуп аккан убактыңдан калбадайым. Oh yeah. Senin gana kıyalının gücünün kucak cayı çarakalat bütünü. Sen bağınma, suranamın bağınma, barı bulut aldıda. Gelecek bizdin koldo, kaydıgır karaba, umtulup açık jolgo, aldıga kadamda, bardыгы биздин колдо. Баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Келечек биздин колдо, кайдыгер караба, умтулуп ачык жолго, алдыга кадамда, бардыгы биздин колдо. Баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерди абдан жакшы көрөбүз жана дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Ажамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү болдук. Саламатта калыңыздар.